китеп менен дос болуш үчүн окуучуларга эмне кылыш керек? Албетте бул азыр чоң маселе деп койсок болот. Себеби азыркы күндө окуучулар китеп окубай калышты. Болгон көргөн билгенин баары эле телефон, интернет. Анан азыркы күндө ушул багыт берүүчү биринчи орунда мугалимдер турат. Баланы китепке багыттоо, китеп окуу. Китеп бул жан дүйнөнүн азыгы. Китепте эмнелер гана жок. Баардык материалдар бар. Баардыгын окуса болот. Изденсе болот. Азыр эле мектептен эмес, кийин чоң жайга барганда деле кайсыл материалды керек болсо, ошол китеп менен изденип иштесе, библиотекаларга барса, бул жан дүйнөнүн азыгы болот. Китеп жан дүйнөнүн азыгы. Акыркы окуган чыгармаңыз кайсы? Мен китепти абдан жакшы көрөм. Китеп окуганды жакшы көрөм. Бала кезибизден бери жомок китепти баштап окуганбыз. Студент кезде деле көп китептерди окуганбыз. Мага өзгөчө орун калтырганы ошол студент кезде аябай окугам. Таң акча окугам. Асанбек Станковдун «Үч мээрим» деген чыгармасын окугам. Бул мен эсимде калган гана китеп. Акыркы Жапар Исабаеванын мындай китептерин деле окугам. Канаттын зарина, Жыландар канчасын китебин окугам. Китеп окуу боюнча окуучуларга кандай кеңеш бересиз? Окуучуларга кеңеш берет элем. Бул биз гана эмес, мугалимдер гана эмес. Ошол маданий салык каражаттары тарабынан дагы көбүрөөк маалымат бериш керек. Андан сырткары мугалимдер тарабынан маалымат бериш керек жана ата-эне учурларды, ыңгайлуу жаштарды көрсөтүп бериш керек. Багыттоочу болушубуз керек, китеп окуш керек. Кайсы китепти тажабай кайра окугансыз? Сура Сооронбаеванын «Чоочун адам» деген китеби жакат. Ушуну кайра окугандан да тажабайсың. Андан башка Түгөл Байсыпбековдун, Жунайман Жаңчыктын чет өлкөлүк жазуучулардан деле Хемингуэйдин «Алькетто таянды» деген китеби аябай мага кызык болгон. Ошолорду окуп чыккан. Кайсы акын жазуучунун китептерин сүйүп окуйсуз? Мен бала кезимден эле Өскөн Дарикеевдин, Жунай Мамляновдун, Төлөгөн Касымбековдун жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окугум. Бул жазуучулардын чыгармаларын окуганда адамга бир башкача сезим пайда болот. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп аткан учурларда чыгармалардын баардыгы дээрлик турмуштан алынып жазылган. Мисалы, Саманчынын жолу чыгармасын ала турган болсок, Толгонайдын образы ошол кездеги энелердин, ал гана эмес азыркы эле учурдагы энелердин образын толук чагылдырат. Энелер деген баардыгына чыдаган, баардыгын көтөрө алган, баардык нерсени жүрөгү менен сезип, ага туура мамиле кылган ушундай айкөлүү адамдар экендигин билебиз. Азыр жаштар дээрлик китеп окушпайт. Сиздердин бала чагыңыздарда китепке кандай мамиле жасалчу? Азыркы учурдагы окуучулар болобу, балдар болобу дээрлик баардыгы китеп окушпайт. Негизи китеп окуу баардык жагынан адамдын кругозорун өстүрүүдө, анын так сүйлөөсүнө жана туура жазуусуна өбөлгө түзөт. Ким канчалык китепти көп окуса, ал даана жана так сүйлөй алат. Ошондой эле сөздөрдү дагы сабаттуу жаза алат. Мен балдарга жана окуучуларга айтар кеңешим дайыма китеп менен бирге окугула, китепти окугула деп айтмакчымын. Мен биздин бала кездерде мында ушунчалык көп китептер болчу эмес, бирок ошол китептердин арасынан китептерди калтырбай окууга аракет кылчубуз. Мен кичинекей чагымда Чипалинанын «Бюрктары» деген китепти ушунчалык сүйүп окугам. Азыр ошондогу Чипалинанын «Бюрктары» деген китептеги каармандар жана ошондогу окуялардын баардыгы азыркыга чейин көз алдымда элестеп турат. Азыркы убакта китеп окуп жатасызбы? Ооба, азыркы убакта китеп окуп жатам. Мугалим Шырпыктан Чынар өстүрөт деген китепти, ушул китепти окуп атабыз. Ушул китепте мугалим үчүн дагы, окуучу үчүн дагы көп пайдалуу нерселер бар экен. Жакшы китеп адамдын жанын берет, жана каны да болот деген туп-туура экен. Жалпы мазмунуна кыскача токтоло кетпейсизби? Ооба, токтоло кетейин. Бул китеп айрыкча жаш кесиптеги иштеген мугалимдер үчүн аябай керектүү китеп экен. Жаш мугалимдерге кайрылат элем, ушул китепти алып окуңуздар, көп нерсени пайдаланат экенсиздер.
окуучулар үчүн дагы, ата-энелер үчүн дагы, чөйрөдөгү адамдар үчүн дагы көп керектүү нерселер бар экен. Кыскасы мунун ичиндеги кирип окусаңыздар, кенен маалымат аласыздар деп айта кетет элем. Кесибиңиз тилчик мугалим болгондуктан кайсы китепти көп окуйсуз же басым жасайсыз? Бүгүнкү күндө манас чалып жаткан океан эмеспи. Манас эпосун тереңдетип окууга туура келип жатат. Бүгүнкү күндүн талабы ушул. Республикалык деңгээлде манастагы сынактар өтүп жатат. Биз буга окуучуларыбызды даярдоого милдеттүүбүз. Манас айтуу сынактар өтүп жатат. Бул боюнча республикалык деңгээлде ынтымактуу Салтанат, Темирбекова Алия булар кыздар арасында манас айтуу сынагында биринчи байгелүү орундарды алып келишкен. Мен алар менен сыймыктана кетем. Ошол бүгүнкү күндө манас эпосун тереңдетип окуп жатам. Китеп окуу адамдын ден соолугуна кандай таасир берет? Китеп окуу эң биринчи кезекте уйкусуздукту алдын алат. Китеп окуп эгер уйкусу келбей аткан адамдын китеп окуса, кызыктуу китептерди окуса, ошол уйкусу келип, бат уйкуга чөмүлөт да. Экинчи кезекте бул көздүн гигиенасында сакташ керек. Ошо жарык, сол жак жагында тийип туруш керек. Анан китепти 15-20 сантиметр алыстыкта окуш керек. Андан кийин бул мээнин иштөөсүн жакшыртат. Канчалык биз мээнин нагрузка кылып, канчалык көп ойлонуп, көп китеп окуп аракет кылсак, ошо мээбизди ошончолук кайра жооп берет экен. Үчүнчүдөн болсо ошо китеп окуп аткан убакта түз отуруш керек. Денени түзөп, ири отуруп же кыйшай отурсак, ошо мускулдарыбыздын ирийишине келет. Айнажик, үйдөн китеп окуйсуңбу, жомок китептерди? Кайсы китепти окудуң? Коём менен арпа. Коём жолдо кетип баратса арпаны көрөт. Арпаны бир сугунуп көрөт. Ал дагы деле курсак ачып жаткан болчу. Анан дагы жейт. Анан мурдуна үчөө жабышып калат. Анан ал басып баратса эле, басып баратса мурдуна арпанын жыты келе берет. Ал сууга барат, суу кечет. Анан бакка мынтип айтат: "Эмне сен биздин суубузду кечип киртетип атасың?" деп айтат. Анан "Жок, менин мурдума эме арпа жыттанып атат" десем, ал болсо каттырып күлүшөт. Акыркы окуган жомок китеби кайсы? Керим ага жылдын жекебиздин таттуу ана китебин окугам. Жомок китеп жагат. Кыргыз эл жомокторундагы бардык жомоктор жагат. Манас эпосу боюнча китептерди окудуңар беле? Анан Кармиша халкы манас тарбиясы, Жусу Кеңеш Жусуповдун манас аттуу китептерин окугам. Китеп жөнүндө кайсы акындын ырларын билесиңер? Алык Осмонов билбегенди билгизген, мейгизсезин киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Турмуш сырын үйрөткөн, көркөм жетек сүйлөткөн, көңүлдү көтөрүп, табиятты бийлеткен. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Кымбаттуу окуучулар, китеп жөнүндө кандай макал лакаптарды билесиңер? Илим кени китепти. Китеби жогу жан жок денедей. Билим кени китеп, тарбия кени мектеп. Китеп билим булагы, билим өмүр чыгы. Китеп алтын казына. Токтогул Сатылгановдун кайсы ырын жатка айта аласың? Токтогул Сатылганов Алымкан. Атка салган дилдейсиң, ачылган кызыл гүлдейсиң. Бир күн оору, бир күн со, алымкан азап тартканымды билбейсиң. Бетегөйлөрүм майданым, бейили жакшы жайдарым. Көлө майданым, көөнү жакшы жайдарым. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы чыгармасы кандай аталат? Чыңгыз Айтматовдун эң алгачкы чыгармасы Гезчи Дзюдо деген чыгармасы 1952-жылы жарык көргөн. Үйдөн ата-энеңиз китеп окуйбу? Ооба, үйдөн окушат.
Атам көріп оқиды, адай шығармаларды, көптеген жазылған шығармаларын оқиды. Бізді де оқығанға үндейді. Енді ушу атам Азыр кайсы китепти окуп жатасыз? Азыркы учурда мен Жекичан деген китептин 2-чи томун окуп жатам. Негизи буга чейин толтура окуган китептерим бар. 1-чи томун окуп бүткөнмүн, 2-чи томун да азыр окуп жатам. Сын деген китепти да окуп жатам. Андан сырткары мектептеги окуп жаткан китептеримди окуйм. Азыркы учурда экзаменге даярдап окуп жаткандыктан тарыхты көбүрөөк, анан кыргыз тилин көбүрөөк окуп жатам. Оку жана оку деген цитатаны ким айтты? Эң көлөмдүү чыгарма кайсы? Эмнин автору? Сулайман Рыспаев. Жылы кайсы күнү белгиленген? 2002-жылы 23-апрель. Китептнага окушуңар кете алышабы? Кете алышат. Иштеген мектептен тараганда калган өзүнө жаккан темада китептерди карашат, жумуктардан алышат. Кандай ошо көркөм адабиятчылыгын көрүп кетишет. Улумун окуу жаштагы адамдар кайрылабы сизге? Келип кайрылышат. Шуга сыйнап берип, жана адабиятчылыгын келип чыгышат. Китепкананын иштөө убакыты кандай? Китепкананын иштөө убакыты 2 саат 9-дан кечки 5-ке чейин иштейбиз. 12-ден 1-ге чейин обед болот.